Ушундай. Чуга жөнүндө жакшы айттың. Чубак ажыны диний чөйрө дагы туура эмес пайдаланды. Көп учурда өмүрү сая кетти. Көп учурда жанагы чоң калың аудиторияга отурганда кээси түн ичинде тырмагаса күнөө эмеспи деп анан кээде Mercedes компаниясынын башкы инженери Кыргызстанга 2 саат убактысын бөлүп семинар өтүп берем деп келсе, биз баягы Жигулини биринчи скоростка салып анан газды тебиш керекпи же муфтаны кое берсе деп ушундай суроолорду берип туруп алгандай болуп калды да. Чубак ажынын билимин алып кала алган жокпуз да, ошентип отуруп. Жана айттым го, шыпыргын тигинен койсом эмне болот, анан кийин башта айран менен жууган күнөө деген суроолор менен убактысы Уну боюнча Искендер Ормондо жакшы айтты эле, биз чубак ажынын билимин туура эмес пайдаланып атабыз көп учурда депчи. Буга балким мажбур болуп калды чубак ажы, себеби андай бир платформа түзүлө келсе, караса андай платформа жок. Эң эле сүйлөй турган жери мечитке барса, элдин жалпы деңгээлинен улам ошондой суроолор келди. Инвесторлордун акчасын жеш керек. Алардычы өлгүдөй тонош керек. Туура байыгандын, туура байыса бул жакшы нерсе экенине ишарат кылган бир аят бар. Мусулмандар зекет бере турган деңгээлге жетиш үчүн байышат деген. Демек, зекет бул коомдук жардамдашуу мында. Азыр мына сиз айтып аткан бир акчасын ала албай калса, мисалы Кудайга салдым, шайлоодон утулуп калса Кудай уруп кетсин деген. Мисалы бул Кудай разборщик эмес, ал жерге келип сенин баягы полит немелериңди ыкы-чыкыңды териштирип отурбайт да, разборщик эмес да. Материалдык абалы ошол чөйрөдө эң жакшылардан бирөөсү да. Бул мыгада установка эмеспи? Жана даватчылар келин кесегине, үй бүлөсүнө карабай, балдарына карабай да басып кете берип атпайбы? Алла таала берет деп. Ушуга басыл эмеспи? Сөзсүз түрдө. Бүгүн биз бир нерсени түшүнүп отурабыз. Байлык категориялык түрдө бул жаман нерсе эмес. Эгер ким ушинтип айтып атса, менимче жалган айтып аткан болот. Алла ыраазы болсун. Сен ата-энеңди ыраазы кыл, жакыныңды ыраазы кыл биринчичи. Анан Алла сенин ыраазычылыгыңа муктаж да эмес да. Элмират Кочкор уулу деп адегенде мен сени азаттыкка жазып жүргөн блогторуңчу эте таасир берген. Теологдордун арасында бирткен мындай маселенин кырын көрсөтүп айтканда бирөө жарым бар экен депчи. Анан теолог катары диний агартуучулукта коомду көрүп отуруп бармаң тиштейсиң да, мындай диний агартуучулукту колго албай эле дин жайылтууну көбүрөөк алдыга сүрөп ийишти да. Анан өткөндө сенин Facebook баракчаңдан сүрөтүң менен бир момда маанайда немең чыкпадыбы? Тиги билим алып мекениме келдим деген мен мындай өнө боюма зыр эдей түштү да. Сендей билимдүүлөрдүн Кыргызстанга эмне кереги бар, эмне келип атат депчиси, канчасы таш тиштегендей болуп кайра кетип атат да. Билимдүүлөр билимдүүлүккө муктаждык аздай да. Себеби тилинен чаң чыккандар коомду башкарып, ошолордун таасири күч болуп калды. Молдокелердин, чала молдолордун басымы зоболосу бийик. Анан сендей билимдүү диний агартуучулар мындай басмырланып, анан сен дагы соц тармактарда төбө астыга калып жүрбөйсүң. Ошон үчүн сени көстүн бүгүнкү маек коомго кызык болот болуш керек. Бардык тарабына, диний чөйрөгө дагы, светтик көз карашта дагы. Сөз озуңда. Кепти момундан баштасак кандай болот? Тиги себеби ислам билимдүүлөрдүн жана билимдүүлөрдүн дини дегениң биз рухеште жарыяладык. Тиги баягы бунун ичинде бомба, көбүнө бомба сыяктуу тийди да. Эми ошолор жумшардыбы, кантиң көңүл кайт болгон жокпу мекениңе келип алып, сендей билимдүүлөр Кыргызстанга керек бекен, жок бекен, муктаждык бар бекен сага? Эми аны убакыт көргөзөт баягы, керек менби керек эмесинби, келдим, келгенден бери эс алып эле жүрдүм. Ошко бардым, Айылга, Көлгө бардым дегендей. Анан бирок тумшугум Кыргызстанга келдикте эле тийген ташка. Жана соцсеттерде жарыялап айтып, мен ойлогомда мындай туура, адекваттуу нерсени айтып койсом, жазып койсом, ушуну издеп жүргөн адамдар бар, жанагы бул диний сухбаттарды деле жана биринчи класстын программасында кайра кайталай бергендей кылбай, мындай жогорулатып, биринчи класста окуп бүткөндөн кийин экинчи класста бүткөндөн кийин үчүнчү класс, анан университет кылып окуткандар жокпу деп изденип жүргөн адамдарды чанда мондай көрүп калчумун соц тармактардан. Анан көбү жанагы ошол молдокелердин дейбизби,
караңгы диний түшүнүктөрдү угуп, ошолор менен аралашып ыйлап эле жүрүп, бирок камера жок жерде, телефон жок жерде, мен бир суроом бар эле да, көптөн бери эч кимге бере албай жүрөм, беркече экөөбүз сүйлөшөлү деп суроо бергендер бар да, көрсө макул эмес экен, жана угуп жүргөндөр мененчи бир качасы менен. Анан ошондо эле айтпайсыңбы, мен мынал жерлерине макул эмесмин, себеби мындай деп. Азыр сен каршы чыгып суроо берип атканың туура эле. Ошол жерде эле суроо бербейсиң десем, ал жерде сурасак, жана кагып силкип эме болуп калабы деп, анан тартынганыбыздан бере албайбыз дегеннен ошондой неме көп болгондо мен мынтип ойлодум. Анан изденип жүргөн адамдар деле бар экен. Анда мен ушинтип сопсонун кылып, бул китебимдин Сулайман Кайыповдун мага айтышы боюнча окуп чыгып, рецензия жазып берген, китептин аркасында турат. Илимий публицистикалык китеп да. Тилим жалпак, бирок мен колдонгон аргументтер илимий аргументтер. Анан ушуну мен жазып берип койсом эле, окуп эле сүйүнүп кучакташып жатып калабыз деп ойлопмун. Эме мененчи изденип жүргөн адамдар менен андай эмес экен. Терс маанайдагы реакция көп болду. Терс маанайдагы реакцияга мен катуу тумшугум ташка тийбеди. Ал мен күтүп эле турган нерсе болчу. Ошондой эле болот. Даже ал тургай эмени айттым мен. Сен ыйманыңан шегин бар, анан сен тозокко түшсөң керек деп ушинтип айткандарчы. Мен ушуга сүйүнөм дедим. Эгер сен мени, ой Элмурат, аябай сонун нерсени айтты десең, бул мага акарат дедим. Сен могу кебетең менен мага айтылган нерсе бул акарат. Сен мени капыр десең сүйүнөм. Вот, экөөбүз башкача ойлонуп атканыбыз ушул жерден белгилүү депчи. Анан ал мени көп жыгыткан жок. Мен эң көп жыгыткан нерсе эме. Жыгыткан дегенде кандай? Терс таасирлендим. Интеллигенция чечкиндүү түрдө реакция кылбаганына таң калдым. Китептин башында китеп чыгып атат дегенде, ой, лайктар жаады, каалоо тилектер, чөйрөм кеңири турбайбы мен деле деп мындай талтаңдай түштүм эле да. Бир сөзүң өзүңдө болсун, интеллигенция деп атпайсыңбы? Эл ишенип көргөндө интеллигенция бар экен депчи. Интеллигенция кайсы бийликтин түшүндө болбосун, акыркы эгемендик жылдардагы интеллигенциянын үнүн уктуң беле? Илгери Салжан Жигитов какшачууда интеллигенция көз желкесинде дегенчи. Бул совет коому жараткан эле жасалма катмар болчу да, бийликтин пропагандисттери да. Интеллектуалдар десек башка кеп да. Биз ошо интеллектуалдар катмары жок үчүн сен үмүтүң акталган жок да. Себеби ошондой кызыл чеке полемикага жарай турган катмар жок экен коомдочу. Маселен, сенин китебиң тургай, Айтматовдун китебинде эле ошо интеллектуалдар кызыл чеке болуп талашкан эмес, бир жактуу көп учурда. Анын арасында бирин-экиндер гана аргумент менен, бир адабияттын, илимдин тили менен эле талкууга жарабаса, көбү ошол полемикага жарамсыз болуп атпайбы. Анан биз ушул коомдо далай жол тумшугуң ташка тиет да. Тиет окшойт. Мен мына нерсеге капа болбойт элем. Айтматовдун китеби адабий көркөм чыгарма да. Аны коомдун белгилүү катмары сүйлөйт, окуса мээси жетет, талкуулайт. Көркөм арсеналдарына көбүнүн акылы жетпейт. Мен кайсыл жерде мындай таң калдым. Бардыгы диний темада талкуу болсо, же бир суроо жооп, бир эфир, же кандайдыр бир чогулуш, тегерек стол, семинар болсо, жанагы кишилер ошол жерде отурат. Экспертке окшоп сүйлөшөт. Анан айткандары 90% эме. Ай, бизде өлдү да, жанагында аркага кетти, могу көрүп атпайсыңбы, анан мынтип өткөндө мен базарда жүрсөм, бир бала келип мынтип айтты мага деген наалып атканы бардыгы ушу китепте бар. Наалган темаларычы. Алып укпайт экен, же чындап дарт кылбайт экен өзүнө. Мен ошого таң калдым. Эгер могу китепти, Элмурат, сен деле бирдемкени жазыпсың эми, мымакул, мага кызыгы деле жок деп, анан өзү деле сүйлөгөндөрүндө мындай диний темага тиешеси жок, сындабай, мисалы, жаман көрбөй, наалыбай, аны дарт кылбай, бизди коомду аркага тартып атат, анан кийин эртең чоң бир ызы чуу чыгышы мүмкүн, мамлекеттилигибиз коркунучта дебей эле жүрө берсе, түшүнөт элем, бул кишинин жашоо сферасынын сыртында экен бул темалар, бул китепте. Бирок күндүгү ошону сүйлөйт. Мен көргөн сайын эле жазгандары, сүйлөгөндөрү, кандайдыр бир чогулушка чакырганда, бирок эме жок. Чечкиндүү бир реакция жок. Мен бир эле бүтүмгө келдим, жана өзгөрүүнү баары каалайт, бирок эч ким өзгөргүсү келбейт дегендейчи. Анан ошодон
сурооңузга жооп келе электе эле таң калып ал жактан үмүт кылбай эле келдим. Мен сенчелик деңгээлде дин таануу билимим жок, бирок ошентсе да мен хадистерди кыргызча которуп көрдүм да. Хадисте мындай заман талабына карама каршы эчтеке жок да. Көп байкаганда бай элди адамды билимге үндөгөн, напсиңди тый деген нерселер көп да. Мындай биз ошол асыл баалуулуктарды жеткиргендин ордуна жөн эле баягы мусулман болуунун бир сырткы мазмунуна көбүрөөк басым койгон жанагы диний рухий лидерлер деп атпайсызбы? Ошолордун айтып аткан баянында деле көп учурда бир Кудайдын алдында биз пендебиз, биз кулбуз, Кудайдын алдында деген эле бир догмаларды көбүрөөк жайылтып, анан диндин бир ак карасын ажыратуу жагына бир ишарат берген диний ишмерлерди көрө албай келем да. Эме эмне коркунучка апарат? Эмне коркунучка апарат? Бул диний аң сезим эгер жакшы болбосо, түз дин тааным түшүнүгүбүздү каптабаса булар. Дүйнө таанымыбыз менен бул мындай бири-биринин ичине кирген, бири-бири менен толук эри шаркак нерсе да. Мындай мен өзүм интеллектуал боло берейин, айдың болоюн, бирок диний неме тура берсин десек, жок, коом андай кетпейт. Ошон үчүн бул Европада, балким бүгүнкү Европада же христиан чөйрөсүндө бул нерсе болушу мүмкүн. Себеби аптасына бир жолу чогулат. Сыйына турганы сыйынып, Кудайдан кечирим сурай турганы кечирим сурап, күнөөсүн кечирте тургандары кечиртип алып туруп, анан кийин кадимки светтик жашоо, ошол билим менен, акыл парасаттуулук менен депчи. Ренессанска чейин булар да ошол диний мотивдер дейбизби, түшүнүктөр, принциптер жашоо менен момундай эри шаркак болгон да. Муну экөөнү качан булар бөлүп туруп, муну бир мааниде динин четке чыгарып эле койду. Диний канондорго байланбай, мамлекетти башка, дин башка тааным болгон. Ошо аптасына бир күн барып, мынтели деп туруп жашады. Булар жакшы кетти, ылдамдап кетти. Анан bundan бирок эме бизде дагы динди четке сүйрөп коюш керек, сүрүп коюш керек деген жыйынтык чыкпайт. Сиз азамат хадистерди айтып атпайсызбы? Мен дагы узак убакыттан берки топтоп келген тажрыйбамды айтайын. Мен көргөн исламда либералдуулукка, өнүгүүгө, жаңы нерсеге талкууга ачык болууга, туура эмес түшүнүп алган болсо, туура эмес түшүнүгүн мойнуна коюп берсе, деп ал туура эмес түшүнүгүн кайтууга каршы эчтемке жок да. Мен мисалы көрбөдүм. Анан ой койчу, ислам мындай го да, эмнеге антип атасыз? Мен өткөндө көрдүм, мана маршрутта бир бала мынтты. Ал маршруттагы бир бала исламдын жападан жалгыз эмес да, өкүл эмес да. Ал кишинин ою, мисалы үчүн. Анте турган болсок, мисалы бир саясатчы жаман деп, жалпы саясат жаман эмес. Же бир кыргыз чет мамлекетте бир жаман иш кылып койду деп, жалпы кыргыз жаманаттууга калган. Же болбосо бир диний өкүлдөнчү, көрүнүктүү өкүлүн сындап койсоң эле, аны дүңүнөн согот да, исламга каршы экен бул депчи. Бул логика илиминде ошол туура эмес жалпылоо деген категория. Логика илиминде логика туура ой жүгүртүүнү үйрөткөн илим болсо, логикалык каталар деген атай пункт бар. Биз күнүмдүк жашообузда ой жүгүртүп атып, туура эмес бүтүм чыгарып алган нерселерди, мындай фактыларды мындай эме кылып койгон, классификациялап койгон. Ошол туура эмес жалпылоо деген логикалык каталардын бирөөсү. Мисалы, бир молдону сен сындасаң, сен исламга асылтасың, же жалпы молдону жамандап атасың. Жок, андай эмес. Же бир жана айткандым эле, бир кыргыз чет мамлекетте, бизде чет мамлекетте жашап келдим да, ошол жерде ушундай аң сезим менен жүрөт элек да. Азыр мен кандай болбойн, өзүм жеке көз карашым, ой пикирим башкача болсо деле, мен жаңа улуттук иденттүүлүккө ылайыктуу жүрүшүм керек. Мени көргөн адам бар мынтип айтат, кыргыздар ушундай депчи, мисалы үчүнчү. Бул логикалык туура эмес жалпылоо да. Ошон үчүн биз ушул нерсени туура эмес кылып атабыз. Ушул жерден дагы мисалы диалог болбой атат. Мисалы светтик жашоодо жашаган адамдар менен диний жашоодо жашаган адамдар сферада, же биз теңирчилер деп коебуз, жанагы кыргыз иденттүүлүгү майлы тиги деген, ошолордун ичинен бирден бири-бирине мээлеп туруп ата турган туура эмес жандай бир аз тентек прототиптерди таап алгандагы, булар ушундай. Далилин гана момуну көрбөй атасыңбы дегендейчи, мисалы. Аны жана коомдук агым катарында карашпайт да, бир чоң коркунучту жоодой көрүп атышпайбы алар? Жана бул бир киши. Кимде ката жок, кимде кемчилик жок. Ушундай экен да, мынтип оңдош керек муну, бирок бир ушул адамдан улам жалпы жаман көрбөш керек деп эле ушул түшүнүк болсо,
Бизде талкууга өтө албай калып атпайбызбы? Чыңалуу күчөп кеткенде сүйлөшө албайлы, сен кыйынсыңбы, мен кыйынмынбыга өтүп кетти да. Азыр талкуу жок элечи. Эгер ушул түшүнүк, караң мына логика илиминдеги бир эле пункт бул. Сен Турцияда канча жыл билим алып келдиң диний агартуучу теология боюнча? Мен университетти 2012-де бүтсөм, азыр келдим 11 жыл. Ортодо бирок 2 жыл элчиликте иштедим. Меккеге барып келдиң? Жок. Барлексиң. Ушу Меккеге барганда бизде чоң тенденцияга айланды да. Кээси ал эмес кабинетине жазып алган ажыга барып келген, өчө баландай ажы дегенчи. Анан илгери биздин ажыга барып келген аксакалдар эски муунду көрдүк эле да. Мындай элге демонстрация кылчу эмес. Кадыресе эле намазын окуса деле муктаждын барына деп эле акырын жорголоп барып жакка чыгып кетип эле намазын окуп келип. Азыр намаз окугандан бери түмөн өзүм бир зоболосун көргөзүпчү. Мен намазым бар эле анан деп дел ушуга кандай карайсың? Фейсбукка коюп анан дагы мындай тенденция жаралбады. Баланча тууганым ооруп эле, энем ооруп эле, дуа берип койгула деген дуа суранган нерсе дагы кыргызга бир аябай жайылып кетти. Сиз азыр бирөө эки чоң суроону берип койдуңуз да, кайсынысынан баштайлы? Кайсыны сыңгайлуу кезек кайсыны сыңгайлуу? Мен могу китебимде дагы жаздым эле, ажылык кишиге артыкчылык эмес, жоопкерчилик жүктөйт деген макалам бар. Же ажылыкка, же умрага, экөө тең Меккеде ишке ашат көпчүлүгү. Меккеге барып келип, ошондон мен зоолом көтөрүлдү деген күтүү болсо, кандайдыр бир кишиде баарында бар деп ойлобойм, бирок бар ушинтип ойлоп алган болсо, туура эмес ойлоп атат. Мекке канчалык ыйык жер болсо, Кудай Таала жараткандыгы үчүн. Кыргызстан деле ошондой ыйык жер. Мына Кыргызстанда деле адамдар тоо ташы бар, сыйда турган. Тоо ташы бар, суусунан ичирип балаң багып атасың, топурагына эгин эгип тамак жедирип атасың. Бул сенин балаң деле Кудай жараткан. Куранда кол тийгиз болгон нерседен бирөөсү адамдын жаны да. Ошон үчүн адам ыйык. Адамдын жанына эч ким андай кол салганга ошон үчүн укугу жок. Бул Кудайдын. Кудай Таала жер планетасын бир жерде эле ыйык кылып көргөзүп, башка жерде жаман көргөн жок да. Ооба. Ошон үчүн мындай адам өзү ыйык болсо, мына биздин балабыз, биз өзүбүздөн ыйык болсок, биз ушул жерде нан жеп атсак, суу ичип атсак, жашап атсак, абасын жыттап атсак, бул жер дагы ыйык. Муну ушинтип эле түшүнүш керек. Анан кандайдыр бир география мондой ыйык, анан ошонун баягы тарыхтын белгилүү доорунда мынтип чек ара чызып коюшунан киргенден кийин соо мынча болот, анан кийин чек арадан чыкса мындай деген бул туура эмес. Ажылыктын же умранын бардык эле ибадаттарда болгондой эле ажылык менен умранын дагы түпкүр максаты адептик же болбосо кулк мүнөздүк жетилгендикке, кулк мүнөздүк өсүүгө бир тепкич боло турган гана функциясы бар. Намаз окуу же ажыга баруу же орозо тутуу максат эмес. Максат намаз, ажы, ажылык, орозо аркылуу жакшы кулк мүнөзгө ээ, дурус адамды калыптандыруу. Курандын тапшырмасы ушул. Ал максат эмес. Ошон үчүн ажыга барып келгенде же умрага барып келгенде бул киши айтса эп айтат, бул жаңылбайт, тиги жака барып келген, ыйык боло түштү, келатканда жана оозуна кантты салып, кайра алып жаш балдарына жедирип, бул баягы ыйык. Ушул нерселер туура эмес. Адам аң сезимдик өсүү менен, аң сезимдик жетилгендик менен гана бири-биринен айырмаланат, бири-биринен ыйык деңгээлге чыгат, бири-биринен жогору же ылдый болот. Анын Кудайдын системасы андай иштебейт да, мисалы Кудай адилеттүү, абсолюттуу адилеттүү зат десек, абсолюттуу адилеттүү зат мындай кемчиликти коюп коюшу мүмкүн эмес да системасына. Мына жерде бир географияны ыйык кылам, анан каяктан жулса жулсун, акчасын жулттуруп эле эптеп баягы еврейлердин самолету менен учуп келип тургесе эле бул ыйык болуп калат да, анан буну бейишке киргизип жүрөм. Жок, бул адилеттүү, абсолюттуу адилеттүү зат. Эмгеги каттуунун наны таттуу. Ким көп окуса, ким көп ойлонсо, билим алса жана кишилигин, характерин, кулк мүнөзүн оңдосо, биринчи кезекте өзүнө, чөйрөсүнө, андан күчү жетсе, андан башка адамдарга пайдалуу болсо, пайдалуу нерсе кылса, мына ошол адам ыйык,
но ошолдон жогору. Анын географиялык чөйрө менен байланышы жок. Ушуга катар дуа ишени менен Эми дуа боюнча ошого эми өтөйүн деп аттым эле. Дуа бул китепте жаза элек болсом керек муну. Бирок эми дуа кылып азыр мынтип ойлошу мүмкүн да. Ошонча приоритеттүү маселе турса, анан кийин дуаны сүйлөшмөй калат депчи. Бирок бул биздин жалпы өнүгүүбүзгө, өсүүбүзгө, Курандын логикасына туура баягы таква мусулман болуп жашаш үчүн негизги таасирлердин бирөөсү ушул дуа түшүнүгүндө жатат өзү. Дуа жалкоонун Кудайга иш кылдырыш үчүн инструмент эмес. Мен өзүм иш кылбай эле коеюн, анан кийин сурап коеюн, сен тууралап кой, мен келгичекти дегендей нерсе эмес бул. Дуа кыймыл аракет, иш аракет гана. Иш аракет ниеттен кийин керектүү болгон себептердин баарын жасагандан кийин гана дуа кылынса, бул эң туура дуа. Эгерде керектүү бул экстаздык абал да, ниет кылып, ошондой да мындай психологиялык түрдө дагы ошол нерсеге даяр болуу. Себеби немелерди дагы көргөнбүз да. Мен мисалы акчалай бай болгум келет да, бирок ойлонуп дагы калдым, кайрачы, балким мен даярмы, даяр эмесмин деп. Лотереядан күтүүсүз жерден мультимиллионер болуп кеткен бир канча адамдын өмүр баянын көрүп чыктым. Көпчүлүгү банкрот болгон да, туруп эле бир канча миллион доллары бар болуп калган адамдар 60-70% банкрот болгон, жашоосу бузулган, туугандары менен үй бүлөсү, мурда гармония жок, ал тургай бирөөсү ичинде неме дептир. Бир канчасы ушундай ой пикирин, бирок бирөөсү так айткан. Ошол мен лотереядан акча утканда аябай сүйүндүм эле. Көрсө ошол менин каргышым башталган күн экен эле, депчи. Муну мен эмне айтып атам? Жанагы кишинин мультимиллионер болгонго мээси аң сезиме даяр эмес болчу. Күтүүсүздөн эле келип калды. Мисалы лотерея ойногон арам деп коет го, аны ошентип түшүндүрүш керек. Неге арам? Эмгек кылбай атасың, биринчиден мээң жалкоо болуп атат, аң сезимиң жалкоо болуп атат. Экинчиден, сага күтүүсүздөн жанагы нерсе келип калса, аны туура колдоо. Дуа менин түшүнүгүмдө биз Кудайдан кандайдыр бир нерсени сурасак, кандайдыр бир нерсени мага Кудай бир стакан суу берип койчу деп сурабайт да, жана эч кимчи мындай татыбаган нерсеге ийгиликтүү болоюн деши мүмкүн, тиги окуу жайга өтүп кетейин, же болбосо могу бизнесим болуп кетсин, бир же тийбей койгон бир кыз барса, ошол кыздын жүрөгүнө бир сүйүүмү салып, мени сүйүп калып дейсиң. Бирок сен ошол кыз менен жашап кете турган фреквенциясыңбы, бул чоң суроо. Бизнеске атырылып көрүп атасың, эртең акча көп кетсе, сен талтаңдап кетпей, ошол акчаң менен ичип кетпей, кумар ойноп кетпей, же досторуң алдында мурдуң көтөрүлүп кетип, жаман көрүнө албай турган рухий деңгээлиң барбы, жокпу? Бул башка нерселер да. Дуа менимче адамды ошол психологиялык тараптан ошол нерсеге даярдай турган бир инструмент. Жана бул аракет кылып бүткөндөн кийин гана кылынганы эң туура. Ошон үчүн эме деп ушу сүйлөм менен сөзүмдү бүтүрөйм. Башында түшүнчү эмесмин, азыр түшүнүп атам да. Мусулманчылыкта ушундай сөз бар. Биз колдон келген аракетти жасап, анан Кудайдан сурап койгондон гана жоопкербиз. Натыйжа бизден көз карандысыз деген. Андан күтпө дагы. Могу аракетин кылдым, дуа кылдым, бербей атасың десе, бул азыр психологияда изилдеп чыгышты да. Күтүүгө кирип алуу адамды бактысыз кылган, депрессияга салган эң бирден бир таасирлердин бири. Адам бир нерседен же бир окуядан, бир коомдон, бир кишиден күтүп алгандык. Карасаңыз, аракет жана Кудайдан сурап койгондон гана жоопкербиз. Натыйжа бизден көз карандысыз. Болуп калса Кудай берди деп сүйүнүп коебуз, болбой калса анда мага болбой калды деп коебуз. Жана диний сокур ишенимде жүргөндөрдө муну байкайсың да, Кудай менен динди ажыратпаганчы, экөө бирдей карайт да. Себеби Кудай таптакыр башка, дин башка экенин ажыратпайт. Анан Кудайды бир личность катары, Кудайды бир мындай авторитет катары карашат да. Кудайдын кудуретин ошол убакта эле түшүрүп алышат. Себеби Кудайга койдум, анан бир каргышын айтып, Кудай ар ким эле артынан колоп жүрбөйт да, мен сага жазаңды берем дегенчи. Деги эле Кудай жөнүндө, дин жөнүндө түшүнүктү мындай ажыратып айтып берчи. Жакшы жерге мондай
көңүлдү бурдурдуңуз да азырчы. Мен менен отуруп сүйлөшөйлүчү, убактың барбы, чайга келесиңби дей бергенден бир диний курс ачып койдум онлайн. Анан эмнени окутсам, эмнени окутам? Менин максатым мындай. Нан жесе болобу, болбойбу, шахмат ойносо күнөөбү, анан машинам бузулуп калса кайсы дуаны окушум керек деген суроолордон бул бир канча кылымдан бери молдолор ушул суроого жооп берип келатат, же молдолор түгөтө албады ушул суроолорго жооп берип, же бир эл болду түшүндүк муну өткөндө эле айтты го деп, же эл токтоп калбады да. Мындай. Азыр мен гарантия берем, 5 жыл мурда молдолорго берилген суроолор азыр эле мечитте берилип атат. Бирок эч ким айткан жок, 5 жыл мурун видеолордо турат, же китептерде жазылган, мындан экинчи тепкичке өтпөйлүбү деп эч ким эме кылган жок да. А мен мынтип эле. Негизи ушундай күнүмдүк турмуштагы бытовой деп коебуз го жанагы. Ушундай суроолорду силер мындай өзүңөр деле бир аз методика, бир аз усул билсеңер, жоон таап аласыңар. Молдону дагы чарчатпайсыңар, алар дагы бир деңгээл жогорураак нерсени сүйлөгөндү үйрөнсүн. Силер ушундай жалпайган суроону бере берип, ана ушул суроолорго жооп берип отура берсең болот экен деп деңгээл өспөй атат да. Сен ойлонуп жооп бере турган суроо бер. Анан ал дагы даярданып келсин, ал жамааттын ичинде жанагындай окугандар бар. Анан жанагындай суроо бере койсо деп китеп окугудай болсун депчи. Ошол курсумда мен эң маани берген темаларымдан бирөөсү диний туура аң сезимди калыптандырууда Кудай түшүнүгү. Мен мынтип ойлойм да, бул Кудай түшүнүгү биздин диний аң сезимдин туура калыптануусунда тескери пирамиданын эң түбүндөгү бөлүкчө, биринчи бөлүкчө ошол Кудай. Эгер Кудай түшүнүгү тайкы болсо, мындан кийинки анын үстүнө мынтип тизип биз формага салып кеткен диний түшүнүктүн түз болушу мүмкүн эмес. Азыр мына сиз айтып аткан бир акчасын ала албай калса, мисалы Кудайга салдым, шайлоодон утулуп калса Кудай уруп кетсин деген, мисалы бул Кудай разборщик эмес. Ал жерге келип сенин баягы полит немелериңди, ыкы-чыкыңды териштирип отурбайт да, разборщик эмес да Кудай. Берип кой мунага дегенчи жок. Анан мына дуа деле ушуга байланыштуу. Караң, мисалы өзү аракеттин туура эмес кылган, же туура эмес бир ишке желтенип алганда, болбой калганда, Кудай, ушуну эптеп бир бара кылып болтурчу деген жок. Мына ушул жерден эле башынан эле биз Кудай түшүнүгүбүз туура эмес жерден караң, мына көп нерсе кетти. Мына сиз көптөн бери жазып, айтып, жаман көрүнүп жүргөн ошол ажылык сапар боюнча делечи, ошол жерге канчалык не болсаң деле барсаң эле күнөөлөрүң таптаза болуп келип калат экен деген жок. Кудайдын авансындай көрүшүп алды. Бул абсолюттуу, кынтыксыз, адилеттүү заттын системасы мындай иштебейт. Мындай иштебейт. Көрдүңүзбү? Кудай ошону кылат деп атасың сен. Демек тайкы сенин Кудай түшүнүгүң. Сиз диний формалдуулук жөнүндө көп айтасыз. Мисалы, ошо сакал коюп, же мондой чүмкөнүп жүрсө эле аялдар диндар болдум деп ойлойт. Чыныгы аң сезимди өзгөртпөй эле ошо сырткы эме белгилерге көп берилип кеттик деп атасыз. Анын түбүндө эмне жатат? Кудай сыртынан көрүп эле ушу менен биз бул жакшы экен да деп бейишке киргизип коет деген түпкүр аң сезимде подсознание. Ошондой Кудай жатат мисалы. Дал ошол себептүү эң башында биз сыйынып аткан Кудай ким? Ал кандай зат? Кантип ойлонот? Приоритеттери эмне? Бизден койгон талабы эмне? Жана ал талапты бизге эмнеге койду? Бизди тыюулары эмне? Жана буну эмнеге тыйды бизди? Мына ушуларды толук тактап, муну бизден кылымдар мурда ислам аалымдары, башка диний аалымдар деле талашып, талкуулап, илимий талкууларды өткөрүп, жазып, бири-бирине каршы чыгып, китептер жазып, илимий баягы кырды бычак талкууларды кылып формага салган. Негизи биз бүгүн мынтип эле окусак чыгат. Кудай кандай зат, жана биз эмне үчүн ушул Кудайга сыйынып ибадат кылышыбыз керек десек. Биз менин жеке пикиримде бүгүнкү коомдо калыптанып калган диний түшүнүктүн Кудай прототиби исламдын, Курандын Кудай прототибинен алда канча башкача, слабый, эголору шишиген, туура эмес эле бир затты
бул Чубак ажы раматылык дагы айтат эле, өзүң оюңда эле бирдемкени пайда кылып алгансың, анан ошону Кудай деп жүрөсүң, ал андай эмес депчи. Ал деле ошо жеткире албай кетти, ошо сөздөр менен айтканда ушундай. Чубак ажы жөнүндө жакшы айттың. Чубак ажыны диний чөйрө дагы туура эмес пайдаланды. Көп учурда өмүрү сая кетти, көп учурда жанагы чоң калың аудиторияга отурганда кээси түн ичинде тырмагаса күнөө эмеспи деп, анан кээде өзү кызаңдап ачууланып кеткен кырдаалдар да бар эмес. Себеби аны Чубак ажыны билимдүү аалымды төмөн түшүрүп жиберишти. Убактысын баарын ошолор менен алып түшүрүп да өтүп кеттиби дейм да. Мындай Чубак ажыдан алып кала турган диний түшүнүктөр, асылдуулуктар көбүрөөк эле да. Ага Чубак ажы сөзү жете электе эле баягы эң бир күнүмдүк көртүрлүктөгү суроолор менен чектелип, ал киши өзүн ача албай кеткен жокпу? Мен деле айтат элем, кээде туруп ушул кишинин баягы аракетине чарчабаганын карап туруп мындай суктанып да коет элем да, кандай нерви калың, ошого чыдап ар бирине жооп берип караңгы суроолорго, түркөйлүк суроолорго да эринбей кетип мындай нерсеге окшоп калган болушу мүмкүн. Дүйнөдө бренд болгон Mercedes компаниясынын башкы инженери Кыргызстанга 2 саат убактысын бөлүп семинар өтүп берем деп келсе, биз баягы Жугулини биринчи скоростка салып, анан газды тебиш керекпи же муфтаны кое берсе деп ушундай суроолорду берип туруп алгандай болуп калды да. Чубак ажынын билимин алып кала алган жокпуз, ошентип отуруп. Ал башка мындай интеллектуалдык деңгээлде, жогорку деңгээлде биз көп нерсени сурап калсак, жаздырып калсак, жок эле дегенде видеого сүйлөп берсе, жазышпаса, ошондой аянтчалар түзүлсө жакшы болмок. Биз менимче дагы эме болду. Жана айттым го, шыпыргын тигинен койсом не болот, анан кийин башты айран менен жууган күнөө деген суроолор менен убактысы текке. Муну боюнча Искендер Ормондо жакшы айтты эле, биз Чубак ажынын билимин туура эмес пайдаланып атабыз көп учурда депчи. Буга балким мажбур болуп калды Чубак ажы, себеби андай бир платформа түзүлө элек келсе, караса андай платформа жок. Эң эле сүйлөй турган жери мечитке барса, элдин жалпы деңгээлинен улам ошондой суроолор келди. Бирок ойлойм да, жакшы жактарын айттык да. Ошол ой пикирлерин китепке жазып калтырып койсо дагы, балким тар чөйрө окуса, кийин тарыхта ушундай болуп келген, эч бир бүгүн биз мындай тамшанып, сыйынып ийгидей болуп, сүйүнүп, ушундай биздин аалымдарыбыз бар деп сыймыктанып жүргөн аалымдарыбыз дагы өзүнүн доорунда эч ким пайгамбарлардын жамандаган, каралаган ушундай да. Ал өзү көз өтүп кеткенден кийин анын идеялары, принциптери, окутуулары жана болсо, эгер бар болсо эмгектери бир канча кылымдан кийин көрсө ошондо туура айткан экен деп, жана кыргыздын акылы түштөн кийин кыргыздыкы эле эмес да. Демек адамзат бизге деле окшош да, алар деле биздики ошо түштөн кийин келген үчүн балким жазып калтырып койгондору болсо, жарыялана кызык болот эле да. Эгер жанагы баяндарын макул YouTube'дан көрүп атат элчи, мүмкүн жазып койгон эмгектер бардыр, жоктур. Балким бар, чыгып калса, жазып калтырып койсо, сонун болмок. Эми Элмурат, бир шипеттини суроо да. Мен ковидтин убагында да талаш жараттым эле, ошону айта коюпчу. Себеби Алла деген түшүнүк бир вирустан да коркунучтуу болуп калды, ковидтен да коркунучтуу болуп калды депчи. Себеби бирденке болсо эле Алла ыраазы болсун, анан Алла деп эле ооздон түшүрбөйт. Алла дегенди бир оозунун учунда чачыраган шилекейдей эле болуп калды. Була жүрөгүң менен айта турган бул терең түшүнүктөгү нерсе да. Алла деген бул Аллага сыйынып атасың, Алладан тилеп атасың. Бул таптакыр башка акыбалда адамдагычы. Анан бирденке болсо оозунун учунда даяр да, Алла ыраазы болсун, сен ата-энеңди ыраазы кыл, жакыныңды ыраазы кыл биринчичи. Анан Алла сенин ыраазычылыгыңа муктаж да эмес да. Дегеле ушу Алла ыраазы болсун деген вирустарга кандай карайсың? Вируспу, вирус эмеспи билбейм. Аны азыр экөөбүз талкуулайбыз. Тотугучтай эле жайылып кетти да, тотугучтай кайталап коюшту. Сиз мунун жеңил желпи колдонулганына реакция көргөзүп атасыз. Мен ал реакцияңызга кошулам. Алла ыраазы болсун деген биздеги рахмат деген сөздүн эквиваленти, алкыш деген сөз. Рахмат, ой азамат деп кой, ыраазы болдум деп кой, ошол эле сөз да. Анан өзгөчө Алла ыраазы болсун дегенге эмнеге ушундай бизде реакция калыптанып калды? Эгер мен ойлойм да, сиз жанагы дини туураң сезимди калыптандырууда Кудай түшүнүгү ядролук мааниге ээ деп атпаймынбы биринчи кезекте. Эгер сиз Алла Таала кандай зат экенин Куранда өзүн
таанытат да Алла Таала. Мен мындай, Алла мынандай, Алла мыналарды жакшы көрөт, буларды жакшы көрбөйт. Алла тигиндей кылат, мындай кылат дегенде анын принциптерин, ой жүгүртүүсүн ала бересиз. Сиз эгер Курандын бизге сунуштаган Кудай түшүнүгүн илимий деңгээлде таанысаңыз, Алла ыраазы болсун деген сөзгө кыжырданбай каласыз. Сиздин кыжырданганыңыз мен байкаганыман муну жеңил желпи, оозуга жарашканы дагы, жарашпаганы дагы айтып аткандыгы, өзүнүн улуттук баалуулугун, иденттүүлүгүн таштап, балким атасын апасын какшатып аткандыр, бирок көчөгө чыгып Алла ыраазы болсун дегенде жанында адам тура албаган типтер бар да. Ошолорду көргөндөн кыжырданып калган болушуңуз мүмкүн. Жок, меники кыжырдан эмес, бул тек канача Кудайды бир жеңил желпи колдонуп калганыбыз. Жөн эле бисмилла деп айт макул. Анан бирден көрсөлө Алла деп бере, анан иншаллах, анан кыргыздын төл сөзү менен дел иншалла деген орто башка сөз жок. Иншалла дегендин кыргызча котормосу Кудай буйрса деген сөз. Аны арабча айтсаң Кудай сени сүйүп калбайт, же кыргызча айтсаң периште түшүнбөй калып, сенин сөзүң жогору жетпей калып, анан арабча айтсаң илешип жогоруп кетпейт. Бул нерселер эме да. Тек кана Кудайга болгон мамилебизди өзгөртсөк дейм да, ан сезимибизди. Бул формалдуулук нерсе. Сиз айтып аткан формалдуулук да, ошол тилдин учу менен эле кете берсе кыжырданасың. Жашоо образын карасаң, терең өзүнүн дүйнө таанымын, ой пикирлерин карасаңыз, наркы Алла ыраазы болсун дегенге такыр кошпойт да, мисалы үчүнчү. Бирок ал сөздү оозунан түшүрүп айтат. Мисалы, муну эме үчүн деле балким эң азыр дагы биз мындай кыйналып аткан таасирлерден бирөөсү ошо да, илимий тереңдик дебейин да, бир ошол динди минималдуу деңгээлде туура траекториясы менен үйрөнүп, түшүнүгүн калыптандырбай туруп, сакал коюп алса, же калыптандырбай туруп жолук салынып алса, же калыптандырбай туруп бесикке каттап, анан жолдо академикти карап алса, кел мен сага динди түшүндүрүп коеюн десе, мындай өзүнүн чегин билбей, бул киши окуду окуп калса, мына ушул адамга менде эме болот, кыжырдануу болот. Ооба. Сиздики дагы ошондой формалдуу нерселерге өзүнүн терең болушу керек болгон приоритет калып кетип эле, анан кийин формалдуу нерселер менен эле ушул нерсени жеңил желпи колдонуп, баасын, баркын, салмагын кетиргенге реакция кылып аткан болушуңуз мүмкүн. Анан момун мусулмандарды Абдышүкүр көп айтат эмеспи? Тиги момун мусулмандын кепинин чөнтөгү болбош керек депчи. Бирок ошол эле убакта материалдык жашоо образы башка булардыңчы. Бирок массаны буга үйрөтөт да, жөн эле жупуну жүргөнгө, кедей болуп жашагангачы ушундай бир пасылдар бар да, негедирчи. Анан эмне үчүн биз большевиктик коммунисттер дагы байлыкты мокочо көргөзүп келген. Биздин элдин аң сезимине дагы ушул бир жарым кылымдан бери калыптанып калды. Ислам чөйрөсү дагы жана байлык күткөн бир арам буюмдай, бирөөнүн оокатын уурдап алганда ал маңдай терим менен тапкан оокат экенин, бир байлык күтүү дагы капиталдык маданият экенин дагы түшүнбөй эле, жок, байлыгы бар киши эле коомго терс мүнөздө сыпаттаган түшүнүктөр диний жаатта да көбөйүп баратканы эмнени туйтат? Менче аң сезимдик кризис деп ойлойт элем. Бардык адам акчаны жакшы көрөт, муну моюнга алып эле айтыш керек. Туура жолдон акча тапса, сиз айткандай пешене тер менен эмгек кылып тапкан акча кандай сонун? Акча менен кандай сонун нерселерди кылса болот? Көп жакшы иштерди, бизге суу берип коесуң меки чөчөк. Көп нерселерди, жакшы нерселерди ишке ашырса болот. Бирок бизде ошол мен да өзүм чоңойгон чөйрөдө ушундай болгон, байларды жаман көрмөй, бирөө байыса эле эл душманындай. Мен окуган, уккан жомоктордо ушундай да, кедей жакшы каарман болот да, Советтик саясатта ушундай болгондой боло берет да. Бирок бүгүн сиз айткандай ошо Советтик Союз таркалды, биз глобалдуу дүйнөгө ачылып кеттик да, уже бүгүн интернет бар, дүйнөнүн аркы четинде деле досторуң бар, окуйсуң, угасың, көрөсүң дегенде. Бүгүн биз бир нерсени түшүнүп отурабыз. Байлык категориялык түрдө бул жаман нерсе эмес. Эгер ким ушинтип айтып атса, менимче жалган айтып аткан болот. Мен бир учурларда азыр кишилердин атын айтып ызы чууну көп айтпайын, бирок айтайын.
ой пикиримде. Рахмат. Ошо байлык жаман, анан жолоочудай болуп жашаш керек. Пайгамбарыбыз жолоочудай болуп жашаган экен. Ачкачылыктан курсагы моундай кирип кетип, ошо курсагы кирип кеткен көрүнбөш үчүн эки ташты курсагына байлап, мындай бир порсоюп турат, курсагы тоо экен десин деп ташты байлаган экен, көрдүңбү деп эң көп айткан адамдардын материалдык абалы ошол чөйрөдө эң жакшылардан бирөөсү да. Бул мыгада установка эмеспи? Жана даватчылар келин кесегине, үй бүлөсүнө карабай, балдарына карабай да басып кете берип атпайбы? Алла таала берет дейт. Ушуга фасыл эмеспи? Сөзсүз түрдө ошонун таасирлери болот. Мисалы, тобо келтирип жүрө берген жөн эле. Пайгамбар, мен жеке бирдемкемди дагы айтып берейин да, эмичи. Апам раматылыктагы ушул даватчылардан катуураак таасирленип кетип, үйдү ремонт кылабыз десек каршы чыгып, эмне кыласың, ушинтип эле жашай беребиз. Пайгамбарыбыз деле жолоочуга окшоп жашаган, баары бир өлөбүз да дегендей, анан ошо өлгүчөктү жакшына кылып жашабайлыбы, жок дегенде колдон келип турганда десек ушундай эме болуп атты. Анан ал маалда мен жаш балачы мектепте окуйм. Апам көп китептерди окуй баштады, ошол жака кирип, диний сферадагы, бирок канчалык сапаттуу китептер. Анан мен университетте окугандан кийин антитезистерим пайда боло баштады, аргументтерим пайда боло баштады. Анан апамдын ой пикирин кыйра өзгөрткөнмүн дүйнөдөн кайтканга чейин. Азырет пайгамбар жолоочуга окшоп жашаса, менин төөгө муктаждыгым бар эле, мага бир төө берип койбойсузбу деп келген сахабасына төө подарок эте турганчалык мүмкүнчүлүгү болмок эмес. Мындай окуялар жүздөп саналат Азырет пайгамбардын жашоосунда. Төө бүгүнкү күндүн эң кымбат темир тулпары. Lexus 570. Ооба. Эгер мага машина керек эле, берип койбойсузбу, муктаж болтам дегенге деп бир Lexus 70 азыркы биздин диний лидерлерден ким берип кое алат билбейм. Кимдин ыйманы ага жетет. Бирок пайгамбардыкы жеткен. Бул бир жолу, эки жолу болгон окуя эмес. Анан жана ачкачылыктан курсагына таш байлаган деген жашоосунда же бир жолу же болгон эмес окуя. Муну как будто жашоосунун 90%-ында пайгамбар ачка калып, анан курсагына таш байлагандай кылып пропаганда кылышат. Менин түшүнүгүм. Бул байлардын кедейлерди алдаганы деп эле түшүнөм да. Бул урматтуу мусулман бир туугандар, буга алданбаш керек. Бардык адам бардарчылыкта жашаш керек, мүмкүн болушунча. Балдарын жакшы мектепке окутуш, жакшы кийиндириш керек, жедириш керек. Да, байлык, мүлк, акча бул эркиндик экенчи. Себеби акчаң болсо, байлыгың, мүлкүң болсо, дүйнөнү саякаттай аласың. Ооруп калсаң, медициналык каражат оңой эмес. Үй бүлөң менен бир бакубат жашоого биз кендирибизди кескен эле ошол байлык, акча, мүлк болуп атат. Ошого жетпейбиз дагы, анан эле жанагы динаятчылардын кээ бир жаттатып койгон нерсесин мен жашайбыз дагы, ошо менен бул эркиндик деп түшүнсөк болобу? Эркиндик жана бул бир мүмкүнчүлүк. Кудайдын берген шансы деп түшүнөм. Бул инструмент колуңдагы. Бул инструмент бул. Кайсыл аят экенин эстей албайтам. Туура байыгандын туура байыса бул жакшы нерсе экенине ишарат кылган бир аят бар. Мусулмандар зекет бере турган деңгээлге жетиш үчүн байышат деген. Демек, зекет бул коомдук жардамдашуу, мындай жетпей атса сага дагы берейин деген кишилер тикеле. Сол иш жасай аласың, колуңда акчаң болсо. Муну акчасы бар адам кылат. Жана зекет бере турган деңгээлге жетейин, зекет берейин, бөлүшөйүн деп байыган Куран тарабынан макталган нерсе. Бирок айттым го жана сөзүмдүн ортолорунда, бүгүнкү бизде кеңири жайылган ислам түшүнүгүндөгү Кудай түшүнүгү менен исламдын, Курандын бизге сунуп берген Кудай түшүнүгү арасында аябай көп айырма бар эле го. Мына Куранда Кудай айтып атат, демек, байыгыла, болгондо дагы мындай ынсаптуу, коомду дагы башкаларды ойлой турган болуп байыган сонун нерсе деп атат. Анан эмне үчүн кедей жашаш керек экен, анан кедей жашасаң 5ке эрте кирет экенсиң, 500 жыл бул байлар күтүп турат экен, сен эрте кирип кетет экенсиң деп. Мисалы, мен айтайын, мен 500 жыл кеч киргенге макулмун. Мага берсин бул дүйнөдө, мен жакшына кылып, жакшы ойлоруму ишке ашырып, мен студенттерге стипендия бере турган бир фонд ачсам деген оюм бар.
билимге гана инвестиция кылгым келет. Ошондо мен өзүм ойлоп эсептеп чыга албай турганчалык адамдарга билим менен таасирим тийсе, жана алардын жашоосу оңолсо, мисалы менден 10 киши стипендия алып жакшы жашоосун түптөп, мындайча айтканда биздин Оштун тилметинде болуп кетсе, ал 10 киши канча адамга жакшылык жаят, билесизби? Жайгандар канча адамга. Мисалы ошого акча керек мага. Акча бул тандоо эркиндигиң дагы, бирөөгө сооп иш кылсаң дагы, балаңды, үй бүлөңдү жакшы билим, сапаттуу билим алып берем десең дагы, айтор бир ажыга барам десең деле акча керек. Менде жок, бара албайт. Мисалы үчүн, же умрага. Ал ошол акча керектүү нерсе да. Бул жерде эң мындай кандай десем, башымы чайкап өзүм эч ким жокто наалыган, капа болгон нерселерим ошо эң бай адам же болсо эң байлардын бирөөсү дин сферада кедейликти, жокчулукту мактаганга, ошо мактап масала айтканга мен моралдык укугу жок деп ойлойм да. Муну мен айтсам болот. Менин акчам жок да. Анан дагы акчасы жок болсо, эми сабыр кылыңыздар, сабыр кылсаңыздар, сабыр кылганыңыздарга сооп аласыздар десем, бул жакшы эле нерсе. Бирок аракет кылгыла, аракет кылганча, болуп кете электе, сабыр кылыңыздар. Анан бирок өзү бай болуп, мындай бир чекесин чыгарбай, көп адам жашоосун оңдоп койсо болот. Инвестиция кылып болсо, атайын мектептерди ачса болот. Окуса, түшүндүрсө, мен өзүм окуйм деп, бирок мүмкүнчүлүгү жок болуп аткандарды колдосот. Ошолордун бирөөнү тең кылбай туруп, анан кийин сабыр кылсаңар 5-ке киресиңер десе, бул моралдык укугу жок деп ойлойм да. Диниятчылардан сырткары советтик идеологияда ушуга үйрөтүп келди да, эл жакшылардын баарын өмүр байын окусаң, кедей кембагалдын баласы болгон деп мындай кыйналып жашаган деген бизге акыл аң сезимибизге ошону калыптап койгондо кыттай уютуп же бул байлыкты жек көргөзгөн фокус бүгүнкү күндө да иштеп атат да. Ушунун өзү бир капиталисттик коомду, цивилизациялык коомду желмогуз көргөзүп, мокочо көргөзүп, социализмди бизге бир телегей тегиз жашоодой көргөзгөн жалган пропаганда менен жашап келгенде, мына совет коомунун эли бактылуу капиталисттик өлкөлөрдө булар дүйнөнүн эле артынан кубалап калган мүнөздө сыпаттап койгон. Эми бул диний сферада эле эмес, бул аң сезимибиздин кризиске кирген бардык эле жаатта окшош эле да. Инвесторлардын акчасын жеш керек. Алардычы өлгүдөй тонош керек деген түшүнүк ушунчалык калыптанып калыптыр да. Бирде мен Түркиядан бир инвестор ээрчитип келатам Кыргызстанга. Самолетко отуруп, бирок уча элекпиз. Анан бир дос чалып калды мындай узагыраак. Анан каяктасың дейт, мен самолетко отурдум, азыр учуп кетип үзүлүп калышы мүмкүн десем, ушундай инвестор алып кетип атам десем, эң жакшы кылыпсың. Жейни ошонун акчасынчы өлгүдөй мазасын чыгар деп атат да. Анан айттым, азыр мен самолетто эле отурам дедим, мындай көп жей турганда шанс жок. Не өлгүдөй учайынбы, эмне кылайын дедим, бирдей эле учасын дейм да. Же өлгүдөй мындай мазасын чыгар дедим, эмне кылайын, өлгүдөй учайын мында дедим. Жок, азыр неме жок, түшүндүм сени, бирок биз барайлы, бул Кыргызстанга акча салабы, Кыргызстанда бир салымы болобу деген бир мындай үмүт менен кетип атабыз дедим эле. Бул айтайын дегеним диний сферада эле эмес, ошол акчасы бар адамды жек көрүү, мүмкүн болушунча тоноо, жана муну мындай бир өзүнүн тубаса акысындай, атасынан апасынан калган акысындай көргөн түшүнүк бар экен да. Ошон үчүн деле мындай экономикалык жашообуз, экономикалык чөйрөбүз оңой менен өзгөрбөй атат го деп ойлойм. Бул эми азыр биз 2 киши сүйлөшүп атабыз, бирок масштабтуу түрдө ушундай адамдардын чогуу жашап аткан жерин эске алсаңыз, бизнестин өнүгүшү кыйын да. Элмурат, эми сен сөз соңунда могул жөнүндө кеп кылалы. Себеби бул китебиң чыкканда элде чоң резонанс болду. Мен эсимде жок, акыркы соңку жылдарда бул диний китептердинге ушунчалык реакция болгонунчу, анан сурагандар көп да. М-банктын номуруң барбы? Жарыяласак. Эми компаньон бар, М-банкка ачам. Издегендер каяктан табат бул китепти? Каяка сатыкка коюлган? Азыр мен өзүм эле сатып атам. Мурда кийин берген китеп дүкөндөрдө калгандыр, бирок бербей койдум. Бир топ жерине себеби аябай акырындык менен сатып атат. Бир канча жерде китеп дүкөнүнөн мен китебимди алып, эмеге салып коюптур. Подвалына. Себеби диний сферадагы адамдардын көпчүлүгү бул китеп элди бузат, муну окусаң динден чыгып кетесиң дегендердин тилине кирип,
келгенде могу китебиңди ала эле койбойсуңбу деп ошо китеп саткандарга дагы мындай айткандар болуп турду. Анан алар нан таап жеп атат, аларды айыптабайм да. Бир менин китебимди сатам деп атып, анан бул жакта жанагы жайнаган сырты жапжашыл арабча жазуулар менен толо ондогон, жүздөгөн китептер бар. Алардын алармандарын жоготуп албайын деп алып коюп атышыптыр. Анан мен өзүм эле топтоп алдым. Менден эле алса болот, мага Facebook'тан, Instagram'дан биз мындай кылалы, видеого номурун да жарыялап коелу. Номурун азыр деле айтып койсоң, 0505 072 225. Себеби биз көп учурда китеп сатуу маданиятын, китеп өндүрүшүн жайылтууга жөндөмүбүз жок болуп атабыз да. Басылмалардагы чыгарат, маркетинг аксап турат да. Анан биз дагы ошол Рухеш каналында көрүүчүлөрүбүзгө кулак кагыш кылабыз. Менден суранып аткандар да бар. Бул китепти мүмкүн болсо сатууга биз да жардам беришибиз керек. Себеби биз ислам дөөлөтүн тааныйбыз десек, динди бир аң сезимдүү тааныйбыз десек, Кудайды аң сезимдүү тааныйбыз десек, биз тотугуш болбойбуз десек, бул китепти окуш керек. Терс пикириңиз барбы? Жазыңыз. Оң манайда калабызбы? Биз тапканыбыз олжо бир гана. Бул китептен өткөн кеңеш жок. Китептен өткөн бекер билим берген мугалим жок. Андыктан Элмурат, сага таазим, ушундай китепти диний агартуучулукка жарыялап, анан жанагы мен түшүнөм, буга эмне үчүн курс реакция болгончу. Себеби биз сынчыл критикалык мамиле кылууга жөндөмүбүз жок болуп атабыз да. Сенин эле бул чыгармаң эмес, көркөм чыгармаларга, көркөм тасмаларга болгондагы рецензиялар жок, пикир жазуулар жок да. Сен жана сөздүн бир жеринде айтып атпайсың, интеллигенция жөн эле уктап жаткандай экен депчи. Бизде ошол абийирдүү ашчылык чөйрө жок экен да, коңгуроо кага турган, бир реакция кыла турганчы. Анан бул китебиң жөнүндө өзүң дагы жыйынтыктоочу кебиңди айтып кой анда. Китебиме каршы чыккандарды мен деле түшүнөм. Бүгүн бир нерсе белгилүү психологияда, эгер сиз кандайдыр бир ой пикир айтсаңыз, ошого тең ата менин аргументим, далилим жок болсо, мен же сиздин жеке кишилик абийириңизге асылам, же сөгөм, же бакырып кыйкырам, же ошол деңгээлден чыга албай атабыз да. Бул бирок талкуу болуп атат деген мааниге келбейт булчу. Анан менин китебиме каршы чыккандарга бул мындай жеке бирден экиден адамдар эмес, биздин чоң эме Дин иштер комиссиясы, бул мамлекеттик комиссия менен билгенден. Десең, бул мамлекеттик деңгээлде саясат кандай экен көргөзүп коюш да, ошо дин комиссиясы. Бир тепкичтин арагын айтып берейин, аны өздөрү окубай, муфтиятка окутуп туруп, муфтият окуп чыгарып берген жыйынтыкты алып туруп, Дин иштер комиссиясынын атынан мага мону чыгарып берди, биз каршыбыз депчи. Анан Ханафи Матуриди түшүнүгүнө каршы келет. Биринчиден мен иман келтирип атып, Ханафи Матуридиден чыкпай жүрөм, мен эркин адаммын. Мен илимий деңгээлде ойлоно алган жаш илимпозмун. Мен конфессионалдык деңгээлде силердин жамаатыңарга ылайыктуу кылып китеп жазып бергенге ант ичем деп ант ичкен эмесмин. Бул бир. Эки, Ханафи, Абу Ханифа, Матуриди экөө өзүнүн тең ата эсептешкен чөйрөсүнөн эң чоң айырмалангандарда айырмасы катуу рационалист, акылчы, акылга, логикага ой салып, ой пикирин топтогон, тыянагын ошого жараша чыгарган, өкүмүн ошого жараша берген аалымдар. Жана менин китебимде Абу Ханифа менен Матуридинин китептерине түз дипнот менен жазган бир макалам бар. Булар ошол жерден анча-мынча зырт эткен окшойт да. Анан айттым, силер каршы келет деп атасыңар, мен анын китебинен өзүнөн окуп туруп анан дипнот койдум. Анда келгиле бир команда менен түз эфир кылабыз, кыркып-мыркып монтаж кылмай жок, анан лалалап сүйлөмөй дагы жок. 30 мүнөт силер, 30 мүнөт мен, же 40 мүнөт силер, 40 мүнөт мен. Стоп. Муфтият же дин комиссиясы бул боюнча мындай корутунду чыгарып рецензия жарыяладыбы, мындай публично кайсы бир сайтта же гезитте? Жок, мага өзүмө берди, эме басып чыгарганга биз каршыбыз деп. Бирок аны аргументтештирип бир коомчулукта аргумент деген жок. Жана катта мынтип эле жазылып турат. Мынчанчы бетте
Ханафи, Матуриди ишенимине каршы жерлер бар. Элдин дини аң сезимин бузуп коюшу мүмкүн. Анан мындан сырткандагы кемчиликтүү жерлери бар депчи. Ал жалпы дүңүнөн айткан доомат болуп атат. Аргументтеп атам. Анан кызыгып акырында ошол мындай соңуна карап кетип аткан жерде бир бетте айтыптыр да. Ушул бетте Ханафи, Матуриди түшүнүгүнө каршы келген жери бар деп. Мен саясий сабаттуулук боюнча жазылган макалам болчу. Бул дини эле макалалар жок. Бала тарбиясы боюнча соңку учурда педагогикалык, психологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында жаңырып турат го билим дагы. Бала тарбиясында үй бүлөлүк бүтүн бир гармониялуу жашоодо нелер керек жана биз кайсыл жерден ката кылтабыз. Мен ошол жазган макалаларымда бар да. Анан саясий сабаттуулук боюнча. Ошол саясий сабаттуулукка байланыштуу баягы дүйнөлүк тажрыйбалардан алып жазган макалама дипнот берип коюптур. Матуриди менен менин Абу Ханифанын китебине туура эмес келип калган депчи. Анан түшүндүм деп мен адашып калган болушуңар мүмкүн түшүндүм. Бирок силер кайрадан карап чыгып деле мына жери ката десеңер аны көңүл бурбай турат. Бирок талкуулайлычы дедим. Мен урушка келип аткан жокмун, талашка келип аткан жокмун. Бул бизге жетишет, биз ынтымак эле болушубуз керек. Азыр ошончо проблемабыз бар. Бирок биз муну талкуулайлы. Силер ошол айткан аргументиңерге ишенсеңер, биз ушун тегерегинде талкуулайлы. Эгер чындап эле бул китеп элди бузуп кое турган, силердин китебиңер агартып анан бул карай тура турган болсо, силер аны аргументтеп, далилдер менен бетине коюп берсеңер, чыгарып анан жарыялаш керек эле коомчулукка. Анда силерге рахмат айтам биринчиден. Анан кечирим сурайм. Бул мен катан көрбөй калган экенмин да өзүм. Мамлекеттик дин комиссиясы бул институт катары да коомдочу, муфтияттагы бул диний институт катары карашыбыз керек да. Анан бул көчө же бир клубтун жообу эмес да, көчө деңгээлиндеги. Ооба, ошон үчүн айттым да, мен көчөдөн бир адам мынча түшүнөм, ага капа деле болбойм да. Сен диний түшүнүгүң туура эмес, сен эртең тозокко түшөсүң, капырсың десе түшүнөм муну. Бирок мамлекеттик деңгээлде иш алып барган бир курумдун, диний уюмдун, организациянын жообу мынчалык тайыз, аргументтен узак, анан эшегине жараша тушоосу болгондой болуп, көчөдөгү адамдын көчө деңгээлинде кес айткан эле жооптой болбош керек да. Бул себеби муфтияттын деңгээли башка, статус башка, тиги дин комиссиясынын статусу башка да. Биз ошону түшүнбөгөн коомдо сендей тиги дин агартуучуларга андыктан эмен бар, бирок өзүмүн бир сөзүм бар. Муну кээ бир агайларым ушул сөзүң ал эле койчу деп мындай батын албай турат. Бирок бул менин пикирим жана бул менин сөзүм да. Көпчүлүк эч бир учурда акыйкаттын айныгыс дарек эмес. Бул эмне деген сөз? Бир пикирди көп адам коргосо ал туура сөзсүз деген мааниге келбейт. Мына ошол Советтик Союз учурунда деле биз кыйраттабыз, биздикилерде туура деп жүргөн, масса ишенген. А бүгүн бул китепти ит талагандай кылып мени кошуп талап атат. Биз туп-туура кылып эле элди агартып көгөртүп атсак, анан бул келип бузуп атат депчи. Мен айтам, менин китебимдеги туура. Окурман, ар бир окурман өзү окуп, чечимин өзү берсин, өзү чыгарып алсын. Учурунда Ибн Сина бул медицина жаатында да, философия жаатында да Ибн Синага теңдеше турган эч ким жок болгон өзүнүн учурундачы. Бул кишиниге да капырсың дегишкен. Сен динден чыктың, молдолор аларга дагы ошондой эме кылган. Эки блок дайым бар да, түшүнбөгөн нерсесин четке калып, капырлык менен паска урмай. Аргументтешейин десе, тил жетпейт, мээ жетпейт. Анан Ибн Синага капырсың деген нерсе көбөйүп кеткенде, Ибн Синанын бир сөзү бар. Мен муну текеберлик эмес, мен муну илимине ишенгендик деп кабыл алам да, Ибн Синанын бул сөзүн. Эгер мен мусулман эмес болсом, дүйнөдө бир дагы мусулман жок да анда деген. Мен Ибн Сина менен теңдеше турган такыр эмем деңгээлим жок, бирок мен айтам, эгер бул китеп бузук боло турган болсо, Кыргызстанда бир дагы түптүз диний китеп жок. Кеп сонунда мурунда жакшы айттык Ибн Сина боюнча. Себеби сен жанагы Facebook'та жазганыңда ошо мекениңе билим алып келгенде сендейлер агартуучулар кылымдарбай ушинтип келген да. Себеби акылга каршы масса түркөйлөр толтура миллиондоп саналат. А сендейлер жалгыз. Мекениңе келгениңе кубанычтамын. Анан ушул диний агартуучулуктагы ишибизди чогуулайбыз. Алдыда дагы муну менен башка дагы интервью кылабыз деген үмүттөмүн. Мен дагы кубанычтамынбы, ойлонуп көрөм. Убакыт өтсүнчү. Келиши келдим. Рахмат сизге. Жакшы, өзүңө да.